же аял киши күйөөсү менен жакындык кылып койсо, дары катары бир дарыны ичсе, атайылап туруп ичсе, адам соолуп калат 60 күн орозо кармаганда. Бул нерсе өтө коркунучтуу нерсе, этият болушубуз керек. Орозону эмне нерсе бузат, жана орозону эмне нерсе бузбайт дейт. Биринчиси, ман жамаа, кимде ким жакындык кылса аял кишиге, ау жумиа, же аял киши күйөөсү менен жакындык кылып койсо, ау акала, же жесе, ау шариба, же ичсе, гидаан, дарыка азык катары, ау даваан, же дары катары, амдан атайылап, бул сүрөттө кимде ким аялына жакындык кылса, же жеп койсо, же ичип койсо, ичкенде дагы тамак катары ичсе, же бир дары катары бир дарыны ичсе, атайылап туруп ичсе, анда бул адам каза берет, кафарат берет. Жазасы ошондой да. Демек, орозонун күнү ушундай экен, орозого ниет кылдыңбы? Орозону кармаш биздин мойнубуздагы милдет болот. Демек, орозонун урматын сакташыбыз керек. Орозону кармап алып туруп эле, эчтеке болбойт, мен бүгүн кайра кармагым келбей калды, кайра айнып калдым деп эле жөн эле келип туруп немете турган болчу болсо, анда оозун ачып алган болчу болсо, ичип алган, жеп алган, же болбосо аялына жакындык кылып кое турган болчу болсо, анда бул адам кийин орозо бүткөндөн кийин ошол ачып алган, атайлап ачып алган күн үчүн кийин бир күн орозо кармап берет. Андан тышкары 60 күн кафарат берет. Кафарат деген бул штраф. Ошол орозонун күнүндө ошол тартипти бузуп, орозонун урматын сактабагандыгың үчүн Алладан жаза катары кафарат 3 түрдүү болот. Биринчиси кул азат кылсын дейт. Кул азат кылганга мүмкүнчүлүгү жетпесе 60 мискинди тойгузсун дейт. 60 мискинди эмеси жетпесе анда эмне 60 күн баягы улай ортосун үзбөстөн 60 күн орозо кармасын дейт да. Подряд орозо кармаа. Эгерде кимде ким 60 күн орозо кармап атып туруп 59 күн болгондо чыдабай ачып берсе же ооруп калып ачып берсе, кайра нөлдөн башталат. Бул орозонун бир күндүк урматын тепселегендиктин жазасы болот да. Алла Тааланы ошону аткарып бермейин, Алла Таала сенин ошо орозонун бир күндүктүн урматын тепселегендин күнөөсүн кечирбейт экен да. Качан ошону аткармайын. Ошондуктан кимде ким атайлап жеп койгон болсо, атайлап ичип койгон болсо, тооба кылыш керек. Бул орозонун урматы ушунчалык экен, кафарат берет. Кафарат дегенде 60 күн улай ортосун үзбөстөн, жана ошол 60 күн Курман айт орозо айтка туш келбеш керек. Курман айт орозо айтка туш келбей турган учурду аңдып, атайын ошону таап туруп, календардан карап туруп, анан 60 күн орозо кармайсың, адам соолуп калат 60 күн орозо кармаганда. 60 күн орозо бул оңой нерсе эмес. Бул Алладан болгон жаза. Эгерде Алла кааласа, эгерде чынтап ыхлас менен кылсаң, Кудайым ошону кечирет дейт да. Демек, мындан биз ушунчалык деңгээлде орозонун урматы улуг экенин, орозонун кадыры улуг экендигин түшүнсөк болот. Ошондуктан бул нерсе өтө коркунучтуу нерсе, этият болушубуз керек.